менин Кыргызстандын эркиндигин жана көз карандысыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Жыргалбек Эмил уулу Ош шаарынан Нарын облусунун Кочкор районунан келген. Жаштайынан аскер кызматкери болуп, мекенге кызмат кылууну самаган жигит үй бүлөдө жалгыз уул болгондугуна карабастан ата мекен үчүн ыйык милдетин өтөөнү туура көргөн. 19 жаштагы жаш жоокер кызмат өтөөгө өз эрки менен келгендигин сыймыктануу менен белгилейт. Ошол мен өзүм ата мекеним үчүн кызмат кылайын деп келдим бияка өзүмдүн ниетим мененчи. Ата мекенимди коргоп, иштетип, армияны көрүп, жашоо кандай экенин бир жыл өтүп алсам, үйүмө барсам дагы айтам да балдарымачы, служить эткиле баргыла депчи. Куралдуу күчтөрдүн Ош облусундагы 36-806 аскер бөлүгүнө Жыргалбек өңдө 126 жаш жоокер келген. Аскердик ыйык милдетин аткарууну көздөгөн жигиттер бүгүн эл алдында ант беришти. Ата мекенди кыйын кезде кырдаалдан сууруп чыгууну максаттаган аскерлер өлкөнүн Нарын, Чүй, Талас жана Ысык көл облустарынан келишкен. Азыркы заманда мен аскерге келишимде бүгүн өзүңүздөр көрүп турганыңыздар, жаш жоокерлерге азыр келери менен бардык өзүбүздүн Кыргызстан мамлекетинин формасы бар. Жаш жоокерлер келип ошо формалар берилип, ал жаш жоокерлердин аскерге кызмат кылам деген талабы абдан күчтүү. Ант берүү аземине жоокерлердин жакындары катышты. Уулдарынын мекен үчүн ыйык милдетин өтөөгө кетип жаткандарын көрүп, сыймыктанган ата-энелер өздөрүнүн аскердик жашоосун эстеп, балдарынын алдыдагы кызмат өтөө күндөрү ийгиликтүү болушун каалашты. Уулум өз каалоосу менен келди. Ушинтип ата мекенге кызмат кылам деп өз эрки менен келди. Армияга барып келгенибизди эстеп атабыз. Биз дагы служба кылганыбыздан ошону элестетип атабыз. Жакшы барып жакшы жерге түшкөнүптүр, жакшы. Балам өз ыктыяры менен өзү армияга барам деп келди. Элибиздин солдаттары ынтымакта жана Кыргыздын туусун өйдө көтөрүп жерге каратпай жакшы жүрүшүнө тилектешмин. Салтанаттуу ант берүүдөн кийин 1 айдан бери аскердик жашоону башынан кечирип жаткан жоокерлер өздөштүргөн аскердик тактикаларын көрсөтүп беришти. Жаңыдан аскердик жашоого аралашып жаткан жигиттер эми 1 жыл бою Ош шаарындагы 36-806 аскер бөлүгүндө кызмат өтөшөт. Жыйынтыгында бардыгына катардагы жоокер жана эфрейтор наамдары ыйгарылат. Ал эми андан жогорку тепкичтеги наамга ээ болуу үчүн жоокер кызмат өтөгөн жеринде калып, аскердик билимин жогорулатышы талап кылынат. Сымбат Абдакимова, Самат Сайдабат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.